Буга чейин Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында 1, 3, 5, 9, 11 класстар атайын алгоритмдин негизинде окутулуп баштаган. Эми толуккандуу окуу форматына, башкача айтканда 1 класстан 11 класска чейин окуу пландалып жатат. Негизи эле Ош шаарында толуккандуу окуу форматы качан башталат? Алдыда сиздерге жооп айтабыз. Белгилей кетсек, 10 январда Ош шаарында 46 орто билим берүү мекемелери шайлоо тилкелери катары колдонулган. Буга байланыштуу ал мектептердеги окуу процесси 3 күн онлайн форматта окутулат. Ал эми шайлоо участогу катары колдонулбаган мектептер атайын алгоритм боюнча бүгүн жумушун баштады деп билдирди Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан. Негизинен бардык мектептерде бизде тез жана средстволордун бар жогу алынган. Туннелдер bir 17 мектепте бар пока. Ушул туннелдер алына турган болсо, реалдуу режимде окууга толук даяр болуп калабыз. Ал эми онлайн окууда балдарыбыздын билими төмөндөп кетүүдө деп билдирет шаар тургундары. Мындан сырткары жакынкы өлкөлөрдө кадимки эле окуу процесси болуп жаткандыгын белгилешти. Бизде ошол марттан бери эле отурабыз да, окубай элечи балдар. Үйдө онлайн болбойт экен, онлайн режим. Окуш керек да. Мен Россияда жашайм, балдарым окуп атат. Барып келип атат го. Жакшы эле, всё нормально да. Окуп атышат. Вообще демалдырган деле жок. Каникулга чыкканда эле чарап окуу мезгилинде окуду. Анан Кыргызстанда эле камап коюп атат деп айтып атат. Онлайнда эле баары түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, анан кыйналат да. Балдар окуш керек да өзү. Болбойт онлайн окуучу. Мен көз карашым болбойт онлайн. Мектеп ачылыш керек, балдар окуш керек. Балдардын ошо мектепте окуганы эле жакшы экен. Бул дистанционно окуган туура келбейт экен биздин Кыргызстан. Биз бул нерсеге даяр эмес экенбиз да. Ошон үчүн мектептер ачылганына мен туура эле көз караштамын. Билим берүү министрлигинин буга чейин берген маалыматта эпидемиологиялык абал туруктуу болгон аймактарда окууну улантууга уруксат берилгени айтылган. Буга байланыштуу өлкө боюнча 1915 мектеп ишмердүүлүгүн жүргүзүп билим берүү уланууда. Алгач ачылганда биз ачкан мектептердин саны 537 болсо, мына бүгүнкү күнү 1915 мектеп ачылды. Кудай буюрса, ситуация жакшы болсо, эми толуккандуу 3-чейрекке башталат деген ойдобуз. Маалыматка ылайык 14 январдан тарта 2 борбор калаада мектептер толуккандуу иштеп баштайт. Мындай чечим бүгүн 11 январда өткөн жарандык коргонуу штабынын жыйынында кабыл алынды. Мындан улам Ош шаарынын 1 вице-мэри Жылдызбек Турганбаев тиешелүү жетекчилерге билим берүү мекемелеринде санитардык нормалар тыкыр көзөмөлгө алынышы керектигин айтты. Ошого мекеме ишканалар жетекчилери кандай алгоритмди кайсы кандагында туруп сиз бериңиз бизге. Биз ошону бул жерде бекитип берели. Анан сиз берген ошо алгоритмде ошо мекеме ишканаларынын жетекчилери аткарбайт дагы сиз только айланып текшериңиз. Анан бизге бериңиз старт бар. Туурабы? Ушу сиз айткан нерселер бар, аткарылды, аткарылбайт дагы. Түшүндүңүзбү? Мында аба түшүн айтып койгонду булар болду деп койду, эч ким укпайт аны. Бирок ар биринде санитардык көрсөтмө бергенбиз. Дагы бериңиз. Мына мен как штабтын жетекчиси катары сизден сурап атам. Сиз өзүңүз бүт болгон сунушуңузду мына письменде бериңиз. Бул жерде штаб ошо чечим чыгарганда ошонун баарын камтып, ошол баардык ишканаларды биз милдеттендирели. Ал эми 14 январдагы толуккандуу окуу процессине шайлоо тилкелери болгон мектептерде дезинфекция иштери жүргүзүлүп жатат. Анын ичинен Ош шаарында жогорку окуу жайларды кошкондо 78 шайлоо тилкеси болгон. 3 күн ичинде аларды залалсыздандыруу иштери жүрмөкчү. Эскерте кетсек, дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде өлкөдө болуп жаткан эпидемияны алдын алуу үчүн билим берүү мекемелери убактылуу жабылган болчу. Мындан улам окутуу онлайн форматта жүргүзүлгөн. Андан кийин кырдаал басаңдаганда аймактарда, анын ичинде Ош шаарында 2 чейректен баштап 2 нөөмөт менен 1, 5, 9, 11 класстар окуп баштаган эле. Белгилей кетсек, 2 борбор калаада жалпы 81 мектеп бар. Анын ичинен 55 мамлекеттик мектептер. Айганыш Туратбек кызы, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.